Облуста жазгы тала жумуштары өзүнүн угунда жүрүп жатат. Азыр Араван жана Ноокат райондорунун айрым жерлеринде жашылчалар бышты. Өндүрүлгөн жашылча жемиштердин 150 тоннасы Россия жана Казакстанга экспортталып, калганы ички базарларда сатыкка чыкты. Бүгүнкү күндө ички рыноктарга сатылып жаткан бул жерде өндүрүлгөн басай уругундагы капуста, чесноктор. Андан сырткары буга чейин теплицага өндүрүлгөн, бирок учурда баягы аба райынын көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу теплицалар ачырылып, аба райында таза күндүн табында бышырылган помидор, бадыраң, болгар калемпири жана редиска болуп эсептелинет. Облустун айрым райондорунда өзгөчө абал жарыяланган. Бирок ага карабай өндүрүлгөн жашылча жер-жемиштер базарларга эч тоскоолдуксуз алып өтүп жатканын дыйкандардын соц тармактарда бөлүшкөн видеолорунан да байкоого болот. Араван районунун Кермет айыл өкмөтү өткөрүү пункту. Араван районунда өндүрүлгөн айыл чарба продукциялары эч бир тоскоолдуксуз Ош шаарына башка райондорго чыгарылууда. Болгону каттоодон өткөрүлөт. Медициналык түшүндүрүүлөр алып барылып, посттон өткөрүлдү. Чоңалай районунда жазгы тала жумуштары апрель айында, ал эми Араван районунда февралда башталган. Негизинен облустун бардык райондорунда да жазгы тала жумуштары кызуу жүрүп жатат. Айдоо себүү иштери Өзгөн, Ноокат, Кара Суу райондорунда 98%га аяктады. Ал эми шарты катал, табигаты суугураак болгон Чоңалай районунда, Кара Кулжа жана Алай райондорунда кызуу жүрүп жаткан мезгил. Күйүүчү май, анан жер семиткеч азыктар, уруктар жетиштүү. Ал эми ирригация тармагында 38 миллион сомдук иштер пландалса, учурда 33 миллион сомдук жумуштар аткарылды. Ошондой эле 105 чакырым каналды чаап тазалоо жумуштары жүргөн. Учурда 30 адыр Араван Акбура каналдарында чаап тазалоо жана ремонт иштери жүрүп жатат. Мал чарба продукциялары менен камсыздоодо жергиликтүү бийлик ири фермерлик чарбалар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, аймактагы азык-түлүк дүкөндөрдө, кичи маркет жана гипермаркеттерине сатуу уюштурулган. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.